Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз илим жана турмуш илимий популярдуу телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Бүгүнкү күндө ар бир эл, этнос актуалдуу деп эсептеген өзүн өзү идентификациялоо режиминде көптөгөн илимий изилдөөчүлөр болуп жатат. Мисалы үчүн кыргыз эли, башка элдерде эле өзүнүн тарыхы, өзүнүн маданияты кандай тарыхый шарттарда өнүккөн, алардын тереңдиги кандай, ушул иштер боюнча көп чоң ачылыштар болуп жатат, пикирлер болуп жатат, дискуссиялар болуп жатат. Биз ушул саныбызда биздин Кыргызстандагы атактуу окумуштуулардын бири, филология илимдеринин доктору, профессор Бекбалаев Амангелди Абжапаровичти маекке тартып, ал кишинин ушул тарых боюнча изилдөөлөрүн сиздердин назарыңыздарга сунуш кылып атабыз. 75 жылы мен университетти бүтүп, артыкчылыгы менен аны мен мугалим кылып калтырып койду. Ал мезгилде билесиз, университеттин мугалими деген калыш деген болду. Азыр бүгүнкү министр болгондой болчу. Аны мен ошол эле жылы аспирантурага жиберди. Анан магистрская Москвага өттүм аспирантурага. Биринчи экзаменге даярдандым. Готский язык деген экзамен экен. Гот тил деген мына бүт герман тилдеринин чоң атасы. Атасы демес, чоң атасы. Англис тилдин, немис тилдин, швед тилдин, Дания тилдин бүт баары чоң атасы. Ошону окуп, даярданып, ошо менен экзамен тапшырыш керек болчу, кандидатский. Анан кийин мен адистигим германистика болчу. Германская филология. Анан даярданып эле библиотекага барып отурсам, профессорлор бизди жетектегендер айтып калды. Даярданганда биринчи сиз готтун сөздүгүн алыңыз, экинчи текст алыңыз, үчүнчү готтун грамматикасын алыңыз. Анан азыр жана баарынан жакшы китеби, анын готская Библия, Инжил гот тилинде. Биринчи Инжил, биринчи Библия герман тилинде болгон, ошо биринчи гот тилинде. Ошону эле жакшылап даярдасаңыз 400 бет. Жарымысын окуп чыксаңыз кандидатский экзамен тапшырасыз. Аны отуруп алып библиотекага барып отурдум, жанагы иностранный библиотека деген бар. Москвада окудум, Мариш Торецкий институтунда. Отуруп даярдансам, биринчи эле ачсам Библияны, Готтун Библиясын биринчи башталганда эле ата унцер деп жүрөт, отче наш. Которсам отче наш, ата, отче. Таң калып калдым. Адан таң калып калдым. Анан ар жак кете берсем эле кетип атат. Ага, дядя по отцовской линии, ава, дядя по материнской линии, гатин, жена. Таң калып калдым ошого. Биринчи эле күнү бир 50 окшош сөз таптым. Гот тилинде, кыргыз тилинде. Бул каяктан? Гот каякта, кыргыздар каякта. Ошон үчүн ошо мага таң калыштуу болуп, анан өзүнчө хой болуп калды мага. Жарым күн чет тил библиотекасында отурам, чет тил адабиятында, иностранный библиотекада. Жарым күн түштөн кийин барып, жанагы публичный исторический библиотекага барам. Бул каякта готтор деген ким? Анан баарын окуп чыксам, карасам, мондай жакшы, мындай бир картина мондай көрүндү мага. Готтор деген мурун 2-нчи кылымда биздин доордо 3-чү, 4-чү, 5-чи кылымга чейин түштүк Россияда жашаптыр. Жана Волга деген готтун чек арасы экен. Ошо жакта немис тилде ошондой ыр бар. Волга, Мутор, Волга, Дойчер флюс деп, немецкая река деп ошо жактан калыптыр да. Немистерге ошол мезгилде тиешелүү экен да Волга. Ошо жерде чек арасы бар экен. Аркы чек арасы Дунайда экен. Түштүк Россия, Украина гот мамлекет экен ошондо. Анан 4-чү кылымда аларды гундар бабалат экен. Гундар деген биздин бабалар экен. Караса, аны бүгүн дал көрсөтүп берем. Ошого мен китебим ошо негизи ошол. Далилдегеним ошол. Биздин бабалар экен. Аны басып алып аларды, жарым готторду өзүнө багындырып, готтордун жарымысы ар жака качып, Германия жака, Европа жака качып, анан бир 2,5-3 кылымга чейин биздин бабалар ошо Европада жүрөт. Жана Венгрияга чейин барып, Венгриянын аты мурунку жана гун тилинде бушта экен, Пошта деген бош жер экен. Бош жерди бошта. Бошта экен, ошо бош жерди ээлеп алыптыр да биздин бабаларыбыз.
Анан бүт ар жактын баарын ошо почтаны жанагы эме кылып, лагерь кылып, аванпост кылып, бүт ар жагын баарын ар жака аскерлерди жиберип, багындырып, Европада жанагы великий переселение народов дейт тарыхта. Ошонун баарын, ошо жактын баарын биздин бабалар баштаптыр. Гундар. Эми гун деп кантип айтып атабашым? Аны Европалар гун деген. Гун деген. Европалар гун деген. Эми мындайда бир халыкты, бир элди өзүнүн аты бар, анан башкалар айткан аты бар. Мисалы Кытайда биз Кытай дейбиз, алар Кытай эмес, алар өзүнүн аты Хань. Хань, ооба, Хань. Же жанагы немистер дейбиз, немис дейбиз. Же түрктөр Алман дейт. Алар немис эмес, Алман эмес, алар дойчер. Же мисалы якуттар дейбиз, якут дейбиз, алар якут эмес, алар сака. Ошондой көп экен да. Анан ошол жерде гундар, жанагы гундар, азыр көрсөтүп берем, гундар Алтайдан чыгып, Алтайдан келип, биздин бабаларыбыз гундар көп урулар, көп тайпалар. Бирок арасынын ичинде биздин бабаларыбыз, кыргыздар бар. Негизги позицияда биздин бабалар экен аякта. Кыргыздар 2200 жыл мурун чыккан аты биздин бабалардын аты ошо гундардын арасында экен. Жакында Монголияда болуп, өзүбүздүн иш сапар менен, анан ошол Улан Батырда бир топ окумуштуулар менен сүйлөшкө туура келди, депутаттар менен сүйлөшкө туура келди. Ошолордун арасында бир монголдун мага айткан сөзү абдан катуу таасир берди да. Урматтуу профессор дейт. Сиздер кыргыздар кийинки учурларда өзүңөрдүн идентификацияңар боюнча абдан катуу иштеп атасыңар. Биз бул абдан кубандырат. Бирок силер тарыхты Кыргызстандын азыркы аймагынан издебей эле, тарыхты мына Алтайдан, ушул азыркы Монголиянын жеринен, Саяндан баштап издегиле деп мен ушундай бир абдан кызыктырды да. Бул боюнча кандай ойлорду айтасыз? Туп-туура айтат ал киши. Мына кичине бир экскурс кылып коеюн, тарыхый экскурс. Бартольд деген окумушту баарыбыз билебиз. Ооба. Бартольд деген окумушту жана өткөн кылымда 30-40 жылы кыргыздын тарыхын башынан аягына чейин баштап жазып чыккан. Ошол Бартольд жазып атат мына китебинде. История киргизов дегенде. Во втором веке киргизы пропали с Алтая. До 7 века их нигде нету, в Европе. 5 кылымда, на Алтае их нету. Они были на Алтае, дейт. Бернштам деген окумушту. Ошол мезгилде ал иштеген. Алда жазып атат мына китебинде. После 2 века сведения кыргызов полностью нет в Азии. И вообще исчезли. Только появляются они в 7 веке, дейт. Караса биздин изибиз ошол мезгилде Европада чыкат экен. Абдан кызык, абдан кызык. Европадан чыккан мына мындай бир кызыктуу көрсөтүп берейин. Мына китеп Кыргызстанда бирөө эле, Кыргызстан эмес, Казакстанда бирөө эле. Атилла и Гуна деген китеп. Атилла и Гуна деген китеп. Бул китепте бүт эме жанагы музейдин артефакттары жазылат. Дүйнөдө 2 музей бар. Бир музей Венгрияда, Мажарстанда. Алардын өзү биз венгр дейбиз, алардын өзү Мажарстанда. Ошондой эле жана гун деп Европалар айтат. Алардын аты гун кыргыз же кыргыздар. Анан ушу 1-чи музей Венгрияда, 2-чи музей Германияда. Германияда Көлнүн жанында Райланд Фальц деген жерде чоң музей бар. Гунология музей. Илимий институту бар. Анын каржылаганы Германдын жанагы өкмөтү каржылайт аны. Ошо биздин тарыхыбызды ошолор каржылап берип атат. Ушул китепти ачканда эле, мына Атилла и Гуна деген китеп. Ошол музей жөнүндө бул жерде бүт артефакттар жазылган. 50 000 артефакт чогулган аякта. Ошо музейде чогулткан. Аякта согуш аскер куралдар, атка тиешелүү жабдыктар, кооздук мындай жазалма буюмдар, үй тиричилик жана буюмдар, бүт ошолордун баары чогултулуп 50 000 артефакт. Ошол жерде классификацияланып, ошол жерде турат. Ошонун баарын апис, ошонун баарын жана жазуусу ошол жөнүндө. Сүрөттөп жазылган. Сүрөттөр, мына караңыз. Анан Бысмылда дегенде эле бул китеп башталат. Бысмылда дегенде эле. Мына бул сүрөттөн карагыла. Мына жазылып турат. Бүгүнкү гундардын туяктары кыргыздар деп турат. Канчанчы жылы чыккан ушул китеп? Жакында чыкты, 5 жыл мурун. Бүгүнкү кыргыздын эми биякта карап көргүлө. Мына биздин эле кыргыздын жерин тартып алды.
гундардын Ооба. тукумдары деп тартып атат. Ооба. Мына тебете кийген кыргыз. Тоолору турат. Тоолору, мына жакта калпакчан адамдар жүрөт. Анан 4-кылымда сүрөттү карап көргүлө мен. Ошондой эле 4-кылымда сүрөттү карап көр. Тебетени карап көргүлө мына тебетени. Бул китепте жазылып турат. Гундар 3-кылымда бизге Германияга Азиядан келди. 6-кылымда кайра кетти. Атка тартты. Бул китептин идеясы ушул. Эми Германия айтып атат. Ай, кыргыздар, силердин бабаларыңар, мындай айтканда башкача Герой Советского Союза. Гундар, мына силердин бабалар, мына сүрөт турат. Мына силердин эмеңер. Силер деп бизди көрсөтүп атса, биз аны Кайдыгер карап атабыз. ооба да. Амангелди Абжапарович, баягы Бернштам менен Бартольд жоголуп кеткен деген мезгил, убакыт мезгили ошол гундардын азыркы Германиянын территориясына барган ушуна туура келип атпайбы? Туп-туура ошол мезгил экен. Эми дагы бир китепти карап көрөлү. Мына жерде Герман Шрайбер деген китеп, Дихунен дейт. Гундар дейт. Бул Герман Шрайбердин ошо музейде алгачкы биринчи жана илимий ишкер. Ошол жерде иштейт, научный сотрудник. Профессор. 4-кылымдын сүрөтүн көрсөтүп атат, мына карап көрөлү. Мына кыргыздын бозу. Көрсөтүп атат. Жазылып турат бул жерде. Rekonstruktion eines Hunischen Lagers mit vorbeiziehenden Karawane. Гунский лагердин реконструкциясы жанында кетип аткан каравандар менен деп. Гундар деген бүт түрк элдерин чоң атасы. Бүт түрк элдерин, жанагы кыргыз, казак, татар, башкир бүт түрк элдерин чоң атасы. Бирок мен кийин аягында айтып кетем, эмне үчүн кыргыздарга көбүрөөк тиешелүү, анда айтып кетем аны. Эми мына жерде карап көрөлү. Ушул жерде гундар журт да чекен. Бүгүн кыргыздар журт дейт, ата журт дейт, отцовская земля деген сөз. Готтор журт да чекен. Немистер бүгүн орт дейт, земля деген сөз. Мына малды карап көрөлү. Жалпылама ат, мына аттар, наандар, мына эчки, төө, өгүз, мал. Гун тилинде да мал экен. Гот тилинде да мал экен. Бүгүн немис тилинде жана эсептегенде кыргыздар деле малын эсептейт го. Бир мал, эки мал. Алар эсептейт. Ай мал, свай мал, драй мал. Да. Эсептейт. Ошол жактан келет бул сөз. Бул дагы кетели ажга. Мына жерде карап көрөлү. Мына төөнү, накта төөнү кыргызча, гунча, баяркы гунча каймал. Каймал. Жана аттын эме бээлерин жалпы аты жылкы да. Мунун аты каймал экен. Гун тилинде да каймал экен. Гот тилинде камел экен. Бүгүн немис тилинде камел, англис тилинде алып алганда камел болуп калды. Этимологиясы барды. Мына же мына бычылган буканы кыргыздар өгүз дейт. Гундар окаш да чекен. Готтор окаш да чекен. Немистер окси дейт. Мына ошондой кетели. Кыргыз тил, гун тил, гот тил, немис тил. Же мисалы мына отурган кишилердин эркектерин гундар манда чекен. Бүгүндө кыргыз тилде бар, Герман, Билерман деген. Манда чекен. Готтор да манда чекен. Аны бүгүндө немис тили бүт, англис тилинде бар, ман. Эркек киши. Же мына жаш балдарды, чоң элек балдарды да кыздарды, эркек балдарды бойда чекен. Бой кыз, бой эркек бала. Гун тилинде. Ошол жактан гот тил алып тур бой деп. Бүгүн англис тилинде да калып калды бой деп. Ковбой, коровий мальчик деп. Же мисалы мына казанды, өзүнүн бир казандары бар, кичинекей казанды гун тилинде топ да чекен. Бүгүн кыргыз тилинде калып калды топ деп. Той тегерек деп. Немис тилинде топ калып калды. Гот тилинде топ деген бар. Топ. Горшок. Кастрюля. Круглый деген сөз. Бүгүн кыргыздар айтат бир топ адам деп. Круглый дейт. Ошону карап көрсөк, мына тамакка кеттик. Мисалы, жанагы шекер деген сөз кыргыз тилинде бар. Ошол жактан гот тилинде цукер экен. Бүгүн немесе цукер дейт. Англистер шуга дейт. Орустар сахар дейт. О сахар. Же сорпону гунда сорпа экен.
гун тилинде. Готтор сорпа кылып алыптыр. Бүгүн немистер зупа кылып алыптыр. Же ошол йогурт деген гун тилинде, кыргыз тилинде йо деген гун тилинде жакшы курут деген сөз экен. Гот тилинде де йогурт болуп калды бүгүн. Онда карап көрсөк, бириле мына сүрөттү карап көрөлү. Ушундай керегинде карап көрөлү. Канча чыгып атат. А мен муну жазган китептеримде 1,5 миң чыгып атат, окшош. Эми бирөө болсо капыстык. Экөө болсо капыстык. Эми 1,5 миң чыгып атат мына китептерде. Өзү лингвист болуп калганыңыз да жакшы болгон турбайбы? Себеби баягы илимди ушу алдыга жылдырыш үчүн баары бир базалык баягы билим керек дейм. Ал ошо болгону сиз байкапсыз. Азыр биздин Кыргызстан коомчулугу, анын ичинен окумуштуулар коомчулугу мына китептериңиз жөнүндө да бизге азыр айтып бересиз. Кандай кабыл алып атат эми? Дискуссия болуп аткандыр. Оппоненттер толтурадыр. Ушулар боюнча жалпак тил менен ушу жалпы биздин теле көрүүчүлөр үчүн түшүндүрүп койсоңуз, себеби абсолюттук истина деген болбойт. Дайыма илим ошол баягы спираль түрүндө баягыда дискуссия, полемика негизинде өнүгүп отурат. Биринчи караганда кызык көрүнөт, бул кандай болот? Бул болбойт. Бул кантип болсун? Кыргыздар аякта Скептиктер чыгат да. Эми немистер аякта деги балайык муну испанча жасал дейт. Испанча жасал эмес. Испанча биякта ушул эле мына киши изилдеп чыгып, мына жазып атат. 195-ти бетте. Жазып атат. Гунны пришли с реки Или дейт. Мына. Гунны пришли с Зибенштрамлан, Семиречья дейт. Гунны пришли с Балхаша дейт. Гунны имеет дейт, мына тюркскую основу дейт. Түркишен кем. Гунны имеет. Ошол эле мына Готтордун тарыхын жазган биринчи тарыхчы, биринчи изилдеген окумуштуу Хельвиг Вольфрам, Немец окумуштуусу. Немец окумуштуусу. Мына баракта жазып атат. Могу жерде бир глава бар. Биз готтор гундарга башып калганбыз. 375-жылы бизди басып алган алар. Багындырып алган. Биз 2 кылым башыганбыз. Атила мезгилде тимле биз турпурап башыбызды көтөрбөй калганбыз. Мына жазылып турат бу жерде. Бирөө жазылып турат. Аналар кеткенден кийин кичине биз окуп эс алып калдык деп. Мына бул китепте жазылып турат. Тарыхчы жазып атат. Готский язык деп карап турмуз. Мына готский язык, Гухман. Мына арман деген сөз жалиться деп турат. Кыргызча арманда калуу деп. Ооба да. Арманда калуу. Жалость. Же мисалы мына сөздөр ата деп турат, отец. Мына карап көрүңүз, ата, отец деп турат гот тилинде. Кыргыздар азыр эле айтат да папа деп. Орустардан алганбыз да. Папа деп атабыз да. Ошондо да кимден алганын билбейм. Бирок готтор биздин алган анткени Атила, ата Атила деген аталуу деген сөз. Ошол жактан бизден алган деп ойлоп атам. Же ушул эле карап көрөлү. Мына Майтан деп турат. Бүгүн кыргыз тилде бар майдалоо. Же Майдан, поле битвы, фронт. Баары бир эме жана оңгусу бир. Оңгусу бир. Оңгусу бир баары. Же бүгүнкү большой немецкий русский словарь карап көрөлү. Алп деп турат. Злой дух, домовой злой дух удушья. Кыргыз алп, который наваливается во сне дейт. Кыргызча бар алп басты. Ал басты. Ошол бир эле оңгусу бир. Же мисалы мына долмач, знаток языков, переводчик, кыргызча тилмеч. Тилмеч дейбиз. Же мисалы мына жерде бар, мына гатин, катын. Бизде кичине мына бу жанагы немисче айтканда эклиш, мындай көп жактырбагандай сөз стилистикалык ылдый кетет. Бирок накта бүт түрк тилдеринде катын деген сөз. Аял деген сөз. Катын мына гатин деп турат. Немистин словарында. Бүгүн пайдаланып атат мына. Экинчи мына алалы, мына каралы. Морт дейт, смерть, убийство. Кыргызча айтат морт болду, мерт болду. Мүрт кетти. Морту да бар, мерти да бар, мүртү да бар. Оңгулары бир болуп атпайбы? Ооба, оңгусу бир. Жеңи мыяк кетели мына. Нарун дейт. Питание, еда. Кыргызча накта кылышты. Ай, нар алдыңбы? Тамак ичтиңби? Жок, мен нар ала элекмин. Тамак жеп элекмин дейт. Нарун мына турат бул жерде. Же мисалы мыяктан каралы. Тарпан, лошадь, вид лошади дейт. Тарпан кыргызча да бар, менин атым Тарпан. Тарпан деген эме мындай жанагы жорабада эмес, кыз өзгөчө. Тоодо бат чуркайт деген сөз. Менин атым Тарпан. Бар. И мына эми карап көрөлү, языки мира, тюркский языки деп турат.
гун тили кимге тиешелүү экен. Тениш деген академик жазып атат, российский өзү татар жазып атат. Она эки баракта эле жазат. Гунские племена имели сарматскую, угрофинскую, отчасти скифскую основу, но основа их тюркские племена. Тоғыз жер эки баракта, тоғыз жер жазылып. Тюркская лексика, тюркская слова, тюркский синтаксис, тюркские имена деп турат. Тюркские имена, эми карагыла тюркские именаны. Да, бер жакта музей бар, айтпадым беле, Мажарстанда. Иштан Боно деген аяктан алгачкы илимий сотрудниги. Мажарстанда болгондо ошо Будапешттеби? Будапештте, ооба. Ал жазып атат мына китебинде, Хунен Раш деген китебинде мына жазып атат. Мына түрк намын бүт гундардын эмеси жанагы хандардын аттары баары түркчө. Түрктүн оңгусу. Мына аты алалы. Каратон, кара кийимчен, кара жанагы тон кийимде деген мааниси бар. Баягы гун тилинде, кыргыз тилинде жанагы согушка кийет ол кийим деген мааниси бар. Каратон, жана барсих, баска окшош. Же мисалы эскам, кам деген баягы гун тилинде, кыргыз тилинде бул молдо деген сөз бүгүн. Кам деп коебуз. Эскам, эстүү молдо. Же мисалы атакам, атам молдо. Ош кандардын аттары кел кал, келип кал. Балам бер, баламды бер. Мына көрсөтүп атат. Бүт түрктөрдүн аттары. Бүт түрктөрдүн аттары. Ошол эле киши жазып атат. Түрктөрдүн аттары каяктан келди? Мына карап көргүлө. Же монголдордон келди, монголдордо келип 12-кылымда келген, же кыргыздарга келди, кыргыздарга тиешелүү, ошолор гундар менен бир келген деп бул жерде турат. Анын аягында кыргыздын мисалдары бизди ишендирет дейт. Кыргыздар кыргыз тилден келиптир бул дейт. Түрк мына жазып турат. Бул киргизче байшыл деп турат. Кыргыз тилден келди. А мисалы жана эми азыр эч ким айтпайт. Кыргыз тили гун тил экен. Мына башка введение в изучение тюркских языков, член-корреспондент, белгилүү окумуштуу. Окумуштуу белгилүү, ооба. Мына башка введение в изучение тюркских языков. Кыргызско-кыпчакская группа языков объединяет кыргызские и алтайские языки, восточно-хунскую ветвь тюркских языков. Восточная гунская ветвь тюркских. Накта биздин тилибиз. Бул илимий чыгарма. Илимий чыгарма. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүн биринчи көрүүбүздүн аягын сиздерге тартууладык. Эмки жумада ушул теле берүүбүздүн уландысын сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз.